Good morning, dear students. Today we have the theme of our lesson, the types of questions. There are 5 types of questions in English. Қымбатты студенттер, сіздерге жақсы таныш болуш үчүн мен кеде кыргызчасында которуп берип турамын. Бүгүнкү биздин темабыз суроолуу сүйлөмдөрдүн түрлөрү. Англис тилинде башка тилдерден айырмаланып, суроолуу сүйлөмдүн 5 түрү бар. Азыр мен ошолорду доскага бир sıra жазып беремин. General question. Бул ар бир сүйлөмгө жалпы коюлат. Андан кийин special question. Бул атайын суроолуу сүйлөм. Атайын суроолуу сүйлөм мүчөлөрүнүн ар бирине коюлат. Сүйлөмдүн ээсине, баяндоочуна, айкындоочуна, орун бышыктооч жана мезгил бышыктоочторго коюлат. Андан кийин alternative question. Бул тандоосу бар суроолуу сүйлөм. Бул суроолуу сүйлөмдө эч убакта жок же бар деп жооп бербеш керек. Бир гана тандоо, же бар, же жок деген тандоону алабыз. Андан кийинки суроолуу сүйлөм tag question, жана ошондой эле бунун аталышы дагы бар tail question, хвостовой вопрос. Бул суроолуу сүйлөм 2 бөлүктөн турат. Биринчи бөлүгү терс болсо, экинчи бөлүгү оң болот. Биринчи бөлүгү оң болсо, экинчи бөлүгү терс болуп түшөт. Мисал үчүн, for example, have you friends? Haven't you? Сенин досторуң бар, ошондой эмеспи? Экинчи бөлүгү терс болуп түштү. Ал эми haven't you friends? Have you? Сенин досторуң жок, ошондойбу? Экинчи бөлүгү оң мааниде болуп түштү. Эгерде бул суроолуу сүйлөмгө саресеп сала турган болсо, кыргыз тилинде дагы ушундай суроолуу сүйлөмдөр кездешет. Кийинки суроолуу сүйлөм indirect questions. Indirect questions башка суроолуу сүйлөмдөн айырмаланып, кыйыр мааниде коюлат. Мисал үчүн, what is he? Do you know him? Ким ал? What is he деген суроо бул кесибине тандап берилет. What is he? He is a doctor. What is he? He is a teacher. What is he? He is an engineer. What is he? He is an architect, and so on. Жана башка. Ал эми өзүнө каралта берилсе, who деген суроолуу сүйлөм менен берилет. Who is he? He is Aisha. Who is he? He is Асан, and so on. Жана башкалар. Англис тилинде суроолуу сүйлөмдөр башка тилдеги суроолуу сүйлөмдөрдөн кескин түрдө айырмаланат. Жана ошондой эле интонациясы менен дагы айырмаланып турат. Жогоруда биз айтып кеткен special question, атайын суроолуу сүйлөмдүн ар бирине тең коюлат дедик. Мисал ала турган болсок, who are you? What are you? Where are you? What kind of? Who's this? Мындан тышкары бул special question, double H question деп дагы аталат. Double H question деп дагы аталат. Эмне себептен double H question деп аталат? Бардык суроолор what, who, veya жана башка суроолуу сүйлөмдөрдүн түрмөгүнөн тургандыгына байланыштуу мына ошондой аталыштарга ээ болот. Dear students, if you choose one of these questions, you must know all of them speciality. For example, what does it mean general question? What does it mean special question? What does it mean alternate question? What does it mean tag question or tail question? And so on. If you will choose and if you will know these types of questions in English, you can make your question sentences, your questions, all types of questions in English. Кымбаттуу студенттер, эгерде силер ушул суроолуу сүйлөмдөрдүн бардыгын ажыратып, бири-биринен ажыратып биле турган болсоңуздар,
Сиздер англис тилинде суроолуу сүйлөмдөрдү так коесуздар, суроолорду так коесуздар, жана берген жоопторду дагы аябай так талдоо менен кое аласыздар деген ойдомун.